Азия кубогундагы секирик Александр Крестинин тууралуу 6 факты. Кыргызстандын курама командасы 2019-жылы өз тарыхында биринчи жолу Азия кубогуна чыкты. Болгондо да плей-офф оюндарына чейин жетти. Мындан улам Спутник Кыргызстан маалымат агенттиги кыргыз футболунун өнүгүшүнө салым кошуп жаткан башкы машыктыруучу Александр Крестинин тууралуу 6 факты сунуштайт. Россияда төрөлүп өскөн Крестинин Александр Сергеевич 1978-жылы 19-сентябрда Россиянын Краснодар шаарында төрөлгөн. Спортко болгон шыгын олимпиадалык резервдик мектептин машыктыруучусу байкаган. Балалыгы аталган шаарда өтүп, жергиликтүү футболдук клубда тарбияланган. Кыргызстандан башталган карьера. Футболчу көп убакыт бою Россиянын, Казакстандын белгилүү клубтарында ойногон. 2010-жылы Кочкор Атанын Нефтчи командасынын сунушу менен Кыргызстанга келген. Ал кезде 32 жашта болчу. Крестинин Нефтчиге келгенде талапка жооп берерлик шарт болгон эмес. Кайра кетем деп жатканда клубтун жетекчилери машыктыруучу болуп берүүнү суранышкан. Ошентип 2010-жылы Крестиндин машыктыруучулук карьерасы башталган. 4 жылдан кийин улуттук курама команданы даярдай баштаган. Кыргыз командасын гүлдөткөн орус машыктыруучусу. Крестиндин улуттук курама командасынын башына келгенине 5 жыл болду. Бул аралыкта Кыргызстан ФИФАнын рейтингинде рекорд жаратып, 200дөн ашык мамлекеттин арасынан 75-орунга илинди. Бул көрсөткүч менен улуттук курама команда Латвия, Эстония, Армения, Финляндия, Өзбекстан жана башка командаларды артка калтырган. Спорттук карьерасындагы ийгиликтери: беделдүү Делген Колос, Россельмашеки, Кубань, Газовик, Каспий, Спартак, Шелково, Металлург, Автодор, Нефтчи, Легион командаларында ойноп, бир топ ийгиликтерге ээ болгон. Нефтчи менен 2010-жылы Кыргызстандын чемпиону аталган. 2017-жылдын июнь айынан тарта Бишкектик Дордой клубунун башкы машыктыруучусу болуп дайындалган. Азия кубогундагы секирик. 2019-жылы Кыргызстандын улуттук курама командасы башында турган Александр Крестинин менен тарыхта биринчи жолу Азия кубогуна чейин чыкты. Кыргызстандын командасы ири спорт мелдешине биринчи жолу катышып жатканына карабай, плей-офф оюндарына чейин жеткен. Үй-бүлөсү тууралуу: өзү 19 жашында, жубайы 18 жаш курагында баш кошушкан. Бир уул жана бир кызды тарбиялашат. Булак Спутник ЧКТ.